Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен. Ошентип Адилет программасынын 10 жылдык мааракесине арналган көрсөтүү сиздердин назарыңыздарда. 10 жыл Адилет программасы көрүүчүлөрдүн назарында турду. Айтканга оңой, иштегенге бул өтө кыйын. Мына ушул 10 жылдын ичинде Адилет программасы 424 жолу сиздердин назарыңыздарда болду. Ал эми 424 жолку көрсөтүү жалпы жонунан 237 саат 30 мүнөттү түздү. Биз мына ушул убакытта, мына ушундай күндөрдө сиздер менен чогуу болдук. Албетте баардык көрсөтүүбүз эле ойдогудай болбой калгандыгын деле билебиз. Бирок ошентсе да, мына ушул 10 жылдын ичинде адам укугунун корголушу үчүн, Кыргызстандагы бир адилеттиктин элеси жаркылдап турушу үчүн мен дал ушул кесиптештерим менен бирге автордук позицияда жашап, иштеп келдим. Эми биз мына ушундай учурдан пайдаланып мен ушул кесиптештериммен бир өтүнөрүм. Адилет программасында биз кандай тема көрсөткөндөрүбүз көрүүчүлөрдүн эсинде. Бүгүн ошолорду эфирге чыкпай калган учурлар, эфирге чыккан учурлары жөнүндө айта кетсем. Албетте сөз учугу Муктар, сенден баштасак. Мына ушул сен иштегениңе быйыл канча жыл болду? Мен ушул телевидение, кыргыз телевидениеде иштеп атканыма 7 жыл болду. 7 жыл тең ушу келгенде эле келип Адилет хукук каналына келип кирген, Шок-факт программасына. Ошондон бери иштеп келатамын. Муктар, бир нерсени айтам да, мына журналист демекчи, журналистиканын эмгек майданы газетада, радиодо, жана телевидениеде. Мына сен буга чейин газетте иштегенсиң. Телевидение менен газетанын ортосундагы айырмачылыктар кандай экен? Мен баштагы гезитчи журналист катары мына деп айтар элем да оюмду. Ошол газетада иштеп жүргөндө чынымды айтайын, мен тележурналистканын тоготчу эмесмин. Мен оюм боюнча телевидениеде иштөө бул жанакы келүү ооз-эки кадимкидей бири-бири менен баарлашып сүйлөшүп коюу. Бул жеңил, журналистиканын жеңил түрү деп кабыл алчумун да. Мисалы газетада иштеш үчүн бир материалды таап келип, ал түнү менен ойлонуп, баш оорутуп, сөздү издеп, көркөмдөп аны жазасың да, ой жүгүртөсүң да. Ал эми телевидениеде ойлочумун. Бир мындай бир багыт алып алсаң эле болду. Анан адам менен отуруп эле баарлаша бересиң. Бул жанакы разговорный речь менен кете берет деп ойлочумун. Чын-чынына келгенде, тележурналистиканын спецификасы мисалга ал жанакы гезитчи журналистикага караганда бир аз татаал экен. Себеби бул телевидение деген коллективдүү иш экен биринчиден алып караганда. Бул жерде режиссер, оператордон көп нерсе талап кылынат. Мына айталы, азыр бизге жарык берип аткан адамдан, жазып аткан режиссердон, үн режиссердон көп нерсе талап кылынат экен да. Ал эми чыныгы журналистикага келгенде, бул албетте кыргыз журналистикасы дагы бул ошол бир деңгээлге жетип өнүгө элек. Бизде журналистиканы мына эми гана кичине бөлүп окутуп калганы болбосо, башта бир эле казанга салып, бир эле журналисттерди даярдатчу болчу. Анан бүткөндөн алар тележурналист, радиожурналист болуп алар бөлүнүп кетчү болчу да. Жөндөмдүрүгүнө жараша өзү тандап кетчү болчу. Журналистика майданында 15 жылдан бери иштеп келе жаткан кесиптешибиз Муктар Жаркулов алгач газетада иштесе, андан соң телевидениенин кызматкери. Шок-факт программасынан такшалып, адилеттеги көйгөйлөр менен алып урушкан Муктар Жаркулов көбүнчө милиция, прокуратура проблемаларына ыкташкан журналист. Ал киришпеген, ал көтөрбөгөн тема жок. Жогоруда айткандай соң көлдөгү балыктарды түгөткөн браконьерлердин иши, ителги менен байыгысы келген контрабандисттердин дүйнөнү дүңгүрөткөн уурулугу, Кыргызстандын эмес дүйнөнүн кызыл китебине кирген илбирстердин Казакстанга уурдалышы жана нарындагы элдин малын кырган карышкырлардын көйгөйү, же болбосо Жалал-Абадтагы жаңгак токойлорун кыйып, кап саткан милиция менен прокурорлордун былыктарын чокуп чыгып, элге ашкере кылуу дал ушул кесиптешибиздин аракетине таандык.
Өзү иштеген 7 жылдын ичинде Муктардын аракети менен ондогон кароосуз балдардын, укугу төбөленип соттон адилет таппай калган адамдардын укуктары корголуп келинди. Табияты акын, кесиби укукчу журналист Муктар Жаркуловдун 10 жылдыкта жараткан ийгиликтерин сыймык менен санап бүтө албайбыз. Биз ушул Кыргызстандагы айбанаттардын, табияттын, жаратылыш байлыктарынын темасы жөнүндө сөз сүйлөп жатабыз. Урматтуу көрөрмандар, дал ушул теманын бардыгы Адилет программасында актуалдуу тема катары көрсөтүлдү. Анткени мына ошол жаратылыш байлыктарын, жаратылыштын өзүн коргоо, аны коргоо үчүн мыйзам керек. Мыйзамды иштетүү үчүн аны ошол тармактык адистер, дегеле Кыргызстандын бийлиги, Кыргызстандын эли ошого карата мамиле жасаш керек. Мына ушул мыйзамдар иштебегендиктен ошол байлыктар кор болгондо биз 10 жыл ичинде так ушул темаларга да кайрылдык. Биз жалгыз гана адамдын соттолушу, адамдын кылмышкерге айланышы же соттолушу жөнүндөгү темадан сырткары дагы өлкөбүздүн ушундай бир маанилүү ушундай тармактарына көңүл бурдук десек болот. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, биздин программанын кызматкерлерин куттуктап, ырчы кызыбыз Гүзат Байзакова студияга келген экен. Куттуктоо кезегин Гүзат узатса. Жашыл жибекти жаның кандай, жайкалган төрүңдү сагындым ай. Жашоодо керемет кандай күч бар, жол күтөт мен сага каның кандай. Сактадым унутпай элесиңди, салкын төр кызгандак белесиңди. Сайман отолорун көздөн учуп, сагындым туулган жерим сени. Сагындым туулган жерим сени. Жол алып учушкан каркыралар, жолдогон саламын айтып барар. Жол бою ак көйнөк кийип алып, жолумду күткөндөр гүл кайырлар. Сактадым унутпай элесиңди, салкын төр кызгандак белесиңди. Сайман отолорун көздөн учуп, сагындым туулган жерим сени. Сагындым туулган жерим сени. Жылдызым сагындым жыбырашкан, жымыңдап магарына пырылдашкан. Жодурап жолумду карашкандыр, жол четин элген кызгандактар. Сактадым унутпай элесиңди, салкын төр кызгандак белесиңди. Сайман отолорун көздөн учуп, сагындым туулган жерим сени. Сагындым туулган жерим сени. Сактадым унутпай элесиңди, салкын төр кызгандак белесиңди. Сайман отолорун көздөн учуп, сагындым туулган жерим сени. Сагындым туулган жерим сени. Сагындым туулган жерим сени. Сагындым туулган жерим сени. Менин дагы бир кесиптешим мына Рысбек, бүгүн Адилет программасынын 10 жылдыгы менен мен сени куттуктайм. Ушул Адилет программасынын 10 жылдыгында Кыргыз телевидениесинде 25 жыл быйыл Рысбек Калыгулов иштеп келе жатат. Мына бүгүн ошонун ичинде бир топ жылдарын Адилет менен кошо өткөрдүң. Эми ошол Адилетте иштеген жылдардын өзгөчөлүгү жөнүндө дагы көрүүчүлөргө айта кетсең
кайсыл көрсөтүүлөр өзүңдүн көбүнчө эсиңде калды? Эми мен эң негизги айтайын дегеним ушул 5 жылдан бери адилетте ушул өлкөбүздөгү алыскы райондордо бир 3-4 райондо болуп өтө көйгөйлүү маселелерди тартып келдик. 2003 жылы мен ушул Жумгалга бир топ каттар келген. Баягы эми турмуштун кыйынчылыгынбы, баягы адамдардын ырабалык өзлөрүнүн бир турмуш жагдайына байланышкан бир оор нерселерден пайда болгон, ата менен баланын ортосунда болгон кыйын мындай бир жагдайлар болгондо, мектеп жашындагы бала өзүнүн атасын өлтүрүп туруп, өз коросуна көмүп, Бул Жумгалдагы окуя. Жумгалдагы окуя да. Мына ошондой нерселер мисалы Рысбек, өлтүргөндөн кийинки ишти айтып койсоң? Өлтүрүп бизге келгени кайра? өлтүрүп коюп, анан бизге атамды издеп жүрдүм эле деп бизге арыз менен Шокпакка келген. Атасынын сүрөтүн коюп алып издөө салат. Издөө салып келип, Жумгалдагы бала. ошол анан биз барып, ошону акыры биз баягы ушу милициялар менен бирликте чогуу ошону өз коросунан таап чыкканбыз. Кесиптешибиз Рысбек Калыгуловдун адилетте жараткан ийгиликтери арбын. Ал жамааттын бардык маселелери менен алек болот. Ал эми журналистикадагы жараткан айрым фактыларына токтоло кетсек, могул жигит Жумгалдын Жаңы Арык айылынын тургуну. 2003 жылы 18 жашка толо элек Дастан Акматалиев. Ал Шокфакка келип чоң атам жоголуп кетти деп сүрөтү аркылуу издөөнү суранат. Бул маселени Рысбек Калыгулов көзөмөлгө алып, окуянын чоо жайын иликтөө максатында Жумгалда болот. Көрсө, жашы 18ге толо элек Дастан чоң атасы Зарылбек Акматалиев менен могул үйдө жашачу экен. Чырдашып кеткен Дастан чоң атасын балта менен өлтүрүп, ушул эле үйдүн короосуна көмөт да Шокфак программасына келип аны издемиш болот. Рысбек Калыгулов журналист катары ушул окуянын чоо жайын, чыныгы жүзүн ачып чыкты. Адилеттин кабарчысы чоң атасын өлтүргөн Дастандын кылмыштуу окуясы менен гана чектелбестен, мындан 4 жыл мурда Жумгалдагы Куйручук айылында жашаган бир жесирдин балдары менен аман калышына себепкер болгон. Биз бүгүн дал ушул окуядан улам катарыбызда жүргөн Рысбек Калыгулов менен сыймыктанарыбызды айткыбыз келет. Кылычбек Кочкоров менен Рысбек Калыгулов Өмүрбек аттуу каза болгон жигиттин тагдырын иликтеп жүрүп, айылдан 10 чакырым алыста ээн калган үйдө жашап жаткан анын аялына жана балдарына кыштын кыраан чилдесинде жолугушат. Ошондогу алардын ые дали эсибизде. Калыгулов Рысбектин аракети менен жетим жесир үйлүү болуп, кыргыздын дагы бир үй бүлөсү сакталып калды. Сиздер кадрдан көрүп турган бул кыз Наргиза Аузбекова. Ал Бишкектин кайсы бир көп кабаттуу үйлөрүнөн ыргытылып, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кыздын өлүгү моргдо 1 ай жаткан. Октябрь рай милициясынын маалыматы менен Рысбек Калыгулов ал кыздын өздүгүнүн аныкталышына жана энесинин табылышына чоң жардам жасаган. Ушундай аракеттердин бардыгы кабарчынын жүрөгүндөгү адилеттиктин жараларын айткыбыз келет. Адилет укуктук программасы 10 жылдан бери өзү торолду, өзү өстү, элге мыйзамдуулукту, конституцияланы пропагандалап жеткирди. Ошону менен кошо конкреттүү иштер боюнча конкреттүү арыз даттанууларды туура чечүүгө жардам берип келди. Телевизордон көрүп аттык, гезиттерден окуп аттык, канча биздин коллегалар, прокурорлор жаза алышып, адилеттин текшерүүсүнүн жыйынтыгы менен соттор иш кызматынан кетишип, милиция органдарынын кызматкерлери жоопко тартылып келе жатат. Бул укуктук программа Кыргызстандын жалпы эле укуктук негиз менен түптөлүшүнө салымын чоң кошту деп эсептейм. Адилет программасынын 10 жылдыгы өтүп жатканда, Адилет программасынын бир тууган иниси Шокфак программасы жөнүндө кантип айтпай коебуз. Мына ошол Шокфакта бул өзүнчө биздики мектепте биз биринчи келген кабарчыларыбыз Шокфактан тарбияланат. Мына бүгүнкү мезгилде Шокфактан тарбияланып, Адилеттин жакшынакай офицерине айланып олтурган Кылычбек Мурзалиевке сөзгө тартсак. Кылыч, мына ушул Шокфак менен Адилеттин айырмачылыктары жөнүндө деги эле мына ушул мен билгенден университетти бүтүп эле телевидениеге келгенсиң. Ушул жылдардагы өзүңдүн бир урунтуу окуяларыңдан айта кетсең. Мен Шокфак программасына келип калганыма бул
Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин журналистика факультетинин акыркы курсунда окуп жүргөндө ошол убакта мына шокфак программасы жаңыдан ачылган болчу. Ошондо практикант катары келдим дагы, ошол бойдон ошол жерде КТРдин казанында, ошол эле учурда шокфак программасынын казанында кайнап, ушул деңгээлге жетиштим. Эми шокфак программасында иштегенден кийин алгачкы жылдары шокфак программасы өзүнчө программа катары иштеп жүрдү. Андан кийин Адилет программасы менен шокфак программасынын экөөнүн негизги көздөгөн максаты бир болгондуктан эки программа бириктирилип, Адилет укук каналы деп түзүлүп, анан ушундай эки программада иштегендер бир команда катары иштей баштады да. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен мактаныч иретинде айтып кете турган жөнүм бар да. Шокфак программасы ушул күндө 8 жашка толду. Адилет программасы 10 жашка толду. Булар эки программа ага ини катары эле мындай башка программалардын арасында КТРдеги башка программалардын ичинде эң көп өмүр сүргөн передачалардын бири деп айтсак болот. КТРдин эсебинде мындай программалар жок болсо керек. Өткөндө Адилет программасынын 10 жылдыгында дагы бир жакшы сөз айтылып кетти да. КТРде эң көп өмүр сүргөн программалардын бири бул маалымат программалары экен депчи. Бирок 10 жылдын ичинде, мисалы Кыргызстан эгемендүү болгон 15 жылдын ичинде бул программалардын аты бир нече жолу аталыштары бир нече жолу өзгөрүлгөн, бирок мазмуну ошол бойдон калып келип атат депчи. Мына шокфак программасы 8 жылдан бери, Адилет программасы 10 жылдан бери өзүнүн атын өзгөртпөй, өзүнүн көздөгөн максатында иш жүргүзүп келе жатат. Шокфак программасы жаңыдан эфирге чыга баштаган учурда мамлекеттик эмес уюмдар эл арасында социологиялык иликтөө жүргүзгөн. Ошондо шокфак программасы Кыргызстандагы мына КТРдин ичиндеги передачалардын ичинен рейтинги боюнча биринчиликке чыккан. Буну мамлекеттик эмес уюмдар чыгарган. Мисалы бардык мамлекеттик уюмдар, мисалы мамлекет, КТРдин жетекчилиги күчүрөп ондогон 20-30 киши иштеген передачаларга күчүрөп, бардык техниканы тапкан байлыгын, тапкан техникасын ошол маалыматка мындай багыттаганга аракет кылышат. Бирок ошол маалымат программалары шокфак программасынын рейтингине жетпей койгон ошондо. Буну мактаныч иретинде айтып кетсек болот. Анан экинчиден шокфак программасы негизинен күнү түнү болобу эл арасында Кыргызстандын кайсы булуң бурчу болбосун, эл арасында эл менен бирге болот. Мисалы эл ичинде жакшы сөз бар эмеспи? Милиция мени коргойбу же кордойбу деп. Ушул милиция элди коргогон учурга да, кордогон учурга да күбө болуп келатат. Шокфак программасынын негизги мындай мазмуну оперативдик мүнөздө болгондуктан окуя болгон жерге барып, алгачкы маалыматтарды алып, тартып, фактынын негизинде эфирге берет. Ошол материалдар актуалдуу болсо, ошол теманы мындан ары дагы иликтенишин талап кылса, шарт ошол нерсени талап кылса, зарылчылык болсо, бул материалды Адилет программасы мындан ары мындай койду жиликтегендей жиликтөөгө алып, баягы майда чүдөсүнөн бери мындан ары укуктук жагы кандай нукка бурулуп кетүүдө анализ кылып, элге жеткизгенге ошол нерсени, ошол теманы, ошол окуяны акырына чыгарганга аракет кылат да. Рахмат. Дал ушул Кылычбек Мырзалиев жана Кылычбек Мырзалиевдин жанында отурган Нуркамал Асканова 2007 жылы Адилет укук каналынан жаңы проект менен атайын кыргыз элинин назарына чыгууну максат кылат. Ал теледолбоорду мына Кудай буйруса январь айында биз алгачкыларын элге сунуш кылабыз. Бул кандай долбоор? Албетте, бул долбоордун атын биз толук такташ элекпиз. Бирок Кыргызстанда жашап туруп, 5 миллион кыргыздын ичинде 5 миллион Кыргызстандагы жашаган элдин арасынан бүгүнкү мезгилде миңдеген адамдар, мен жүздөгөн дебейм, издөөдө жүрөт, миңдеген адамдар. Шокфак программасы дайыма ар бир көрсөтүүсүндө 2-ден 3-төн издөө салат адамдарды. Кыргыздар ушундай эле экен, кичинекей өлкөбүздө эле адашып, же башка жактарда дарексиз бири-бирине таарынып, же бир кырсыкка жолугуп табылбай калган учурлар бар. Албетте биз мына ушул теманы публистикалык максатта эфирге алып чыгат деген чыгууну көздөп турабыз. Мына ушул долбоордун авторлору Кылыч жана Нуркамал. Режиссер катары өзүмдүн оюмду айтып берейин. Менин байкаганым, биздин кабарчыларыбыздын баары маалыматтарды башка журналисттерден айырмаланып, оперативдүү түрдө топтошот да. Ошол оперативдүү түрдө топтогондуктан улам ушунчалык ыкчамдуулук менен иштеп жүрүп, мени дагы ушундай үйрөтүп коюшту деп айтсам болот. Эми мындай айтканда, биздин Адилет программасы өзүнүн казанында бардык кесиптеги адамдарды, журналисттерди юристке айландырып, юристтерди журналистке айландырып, ошол эле журналист бардык учурда операторлук ишти дагы аткарат.
ошол эле журналист баардык учурда юридикалык иштерди иликтөө менен бирге режиссердун ишин дагы өзү эле аткарып койгон учурлар болот. И бизге дагы ошол эле иштерди кошо биргелешип алар менен иштешке туура келген учурлар көп болот. Ал эми урматтуу көрөрмандар, биздин программанын 10 жылдык мааракесин куттуктап, кесиптешибиз белгилүү акын Алик Акималиев да бүгүн биздин студияга келген экен. Сөз учугун Аликке узатсак. Анда эмесе ушул отурган адилеттиктин жоокерлерине, жортулдагы мыкты азаматтарына 10 жылдык мааракеси менен теле берүүнү 10 жылдык менен куттуктайм. Адилеттиктин албас кылычы Душанбек Кочкоровго, анын жортулдагы жоокерлерине. Адилеттик үчүн тик көтөрүлгөн албас кылыч Душанбек Кочкоров дейм, Фемиданын кышайткан таразасын Кыргызстанда 5 соттун башы кеткен, тайган жоксуң мийизинен калыс кептиң, айттың элдин көйгөйүн көкүрөктүн, закон бүзгөн прокурор тергөөчү да эткининен кулаган адилеттин, акыйкаттын чылбырын толгой кармап, адилеттин атагы алыс кетсин. Душанбек Кочкоровду адилеттен көрөмда жыбай бойдан аны беттем, мени сотпай алыспайт ону шакем. Антендиги мырзазыдан баш кечкүнөм, жок менин эч айыбым дегештекем, чегиткени чекеге деле чертпейм. Бет алдыңда эл зарлайт адилеттик деп, айт чындыкты мыйзамды эң туура кеп, баатырдыкты, эрдикти, сулуулукту, поэзияны баалайсың сен Душанбек. Кубат берсин Душанбек, Кудай саган, өкмөткө жөнөссө дипломатчан, сага келет өксүгөн көз жаштуулар, сага келет майыптар коляскачан. Элге жүзүң Душанбек, жарык мына, аяйсың сен мусафир карыптыда, тоордаган түрмөдө амиллионду, жеген элдин шорлору азаттыкта, мафиянын маңказын чубалтасың, о көрүндө өкүрсүң коррупция. Ак-караны тең жардың канжарсынду, акыйкаттык тактыда сен хансынду, мээнеткесиң күжүлдөп дыйкансынду, ону шаке иштейсиң кумурскадай, көтөргөнүң тоодой жүк нардай курбу, кара курсак калптардын курсагын жар, чындык үчүн жаралган турбайсыңбы? 10 жыл жүрдүң көрүнбөс бу майданда, күнөөсүздү түрмөдөн чыгарганда, ажаат ачып Нышаке алкыш алдың, ыйлагандын сөөктөрүн агартканда, коркот сенден Душанбек, коркот сенден, коркпогондор убалдан Кудайдан да. Чагылганды болбой чеш тузак таза, адилеттүү өмүрүң узак таза, айыбың жок ак эмгек сүт ак таза, улар учкан улуу тоо кулунусуң, кыргыздардын чыныгы сен улусуң, бардык соттон Кочкоров узак жаша. 10 жыл деген көмүскө согуш демек, опурталды жол бастың о Душанбек, 2 жолу Берлинди багынткандай, 2 жолу Туусайдын Рейхстагга, чөгөлөттүң соттордун Гитлерлерин, тизелеттиң чиновник жементтерин, аны ойлосо Адахан же президент, дважды герой баатыр деп Кочкоровго 2 манас орденин бериш керек. Каптаса да тебелеп, тегара жоо, калыстыга Фемида, таразаго, Душанбектен башталган адилеттиктин мекени болалато, элдин көз жаш ызасы, убарасы, мансаптарды кутуртат саясаты, алар эмне өлкөнү керек чачуу, кылмышкарлер кыйшайбас кылыч ачы, жалган жала зындандар талкалансын, көкөлөсүн адилеттин мунарасы. Барат баары ыйманга баталгага, сатылбаган Душанбек катал бала, адилеттиги жигиттер, баатыр элпек, төн кыргыз журтунан баталгыла. Кочкоровто кош мүйүз сынбайт жана, эл журтунун эне үчүн сүйгүнчүктөр, жөмпенделер жөрмөлөп жүрө берет, эрдик жасайт. Ону шаке, сендей чыгаан гана, бар экенин чындыктын далилдей бер, силерге жар болсун Кудай Таала. Биз мына ушул 10 жылдын ичинде жана биздин акын Алик Акималиев айткандай адилет программасы болгон окуяларды гана көрсөтпөстөн дайыма адилетсиздикке карата согуш ачып, анын чоо жайын изилдеп, анын бетин сыйрып, анын күнөөкөрүн ак кара деп айтып келдик. Биздин башкалардын айырмасы ушу. Мына адилет программасынын ардактуу каарманы болуп, кийин биздин катарыбызга келип кошулган дагы бир мына кесиптешибиз, өзү юридикалык билими бар журналист Кеңеш Жумабаев. Кеңеш мына соттор жөнүндө сөз учугун уласак дейбиз да. Адилет программасында сотторду биз көп көрсөттүк. Мына ошол жөнүндө сенин оюңду уксам. Өзүңүз билесиз, мына соттор боюнча айта кетсек, кыргыз мамлекети өзүнчө эгемендүү болуп бөлүнгөндөн кийин 15 жыл ичинде, 15 жыл болду да биздин бөлүнүүбүзгө.
Кыргыз мамлекетинин карапайым калкы укук талаасында мыйзам издеп калды. Ошол укук талаасында мыйзам издеп жүргөн карапайым калкты билими бар 5 жыл ушул юристте окуп, кайра мамлекет ошону сот кылган сотторубуз ошол мыйзамды көргөзүп, ак карасын чечпестен тескери жака кетти. Элди көп кыйнады. Элди көп кыйнай баштады. Караңгы жерде жарык издеп жүргөн карапайым элге жарыкты күйгүзүп бербестен кайта караңгыга түртүп кетти сотторубуз. Ушу сотко ишенбей калсын себеби эмнеден дагы көрөсүң? Балким элдин өзүнүн укуктук билим деңгээлинин төмөндүгү. Укук билим мамлекетибизде бүгүн ушу мыйзамдар боюнча кандайдыр бир деңгээлде жакшынакай түшүнүктөр жүргүзүлбөй келет да. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби соттор көбүнчөсү, ачык эле айтып коеюн, көбүнчө акча жагына, башка жагына берилип кетип атат. Күнүмдүк өзүнүн турмуш тиричилигине көбүрөөк берилип кетип атат. Көз каранды. Көз каранды болуп калып атат. Бирөөнүн, бир байдын же бир башка бир менин акчасына же ошонун байлыгына же башка нерсесине көз каранды да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө сотторубуз ушундай акыбалга келип отурат. Адилет программасында кандай адамдар иштейт деген суроо жаралат да. Мына Кубат Сабыров кесиби боюнча юрист, эң мыкты юрист. Мына 2 жылдан бери Шокфак адилет программасында иштеп келе жатат. Сага мен бир күн ушул эл алдында бир суроо узаткым келет да. Элде бир суроо жаралат. Сен юрфакты бүтсөң, анан барып эмне телевидениеде иштеп жүрөсүң деген суроолор сага болобу? Биринчиден айтат элем, мен ошо юридика факультетин бүткөндө бир укук коргоо органында тергөөчү болуп иштесем жакшы болот эле деп биринчи ошентип ойлоп жүргөм. Анан ушу адилет программасына келип каларым эч качан ойлогон эмесмин, бирок Кудайдын айткан экен, бүгүнкү күндө мына адилет программасында иштеп жүрөм. Мен ушу адилет программасында иштегениме мен сыймыктанам. Эмне үчүн дегенде, себеби бул адилет программасында мен иштеп жүрүп, тажрыйбам бир кыйла өстү. Мыйзамды, мына сен юристсиң да, мыйзамды карапайым калк көп бузабы же мыйзамды чиновниктер, билимдүү адамдар көп бузабы? Ошону айта кетет элем, бул биз эми мен Шокфак программасында кабарчы катары иштеп жүргөнүмдө көп мындай түнкү рейдтерде чыгабыз, анан май кызматкерлери менен көп рейдтерде жүрөбүз. Карапайым эл мыйзамды бузбайт, себеби алар мыйзамды бузуп, мындай жол эрежелерин бузуп, ашыкча акча төлөгүсү келбейт. Мен айтат элем, бул көп чоң жумушта иштеген чиновниктер, анан акчасы көптөр кымбат баалуу машиналарды минип алышып, жол эрежелерин одоно бузушат. Анысы келгенсип, май кызматкерлерине эч качан баш ийбей, өздөрүнүн кызматтык көөлүктөрүн көрсөтүшүп, коркутуп май кызматкерлерин иштен айдатам деп сөгүп, даже мушташканга чейин барышат. Бүгүнкү студияда биз менен иштешип ысык суукка бирдей күйүшкөн айрым кесиптештерибиз жүйөлүү себептер менен келбей калды. Алардын бири адилетке 5 жыл талыкпай эмгек сиңирген журналист Муктубек Өмүрзаков. Муктубек программанын аналитиги жана журналисттик иликтөөнүн чебери болчу. Мындан 2 ай мурда ал өлкөбүздөгү коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин басма сөз борборунун жетекчиси болуп которулду. Биз 10 жылдык мааракеде кесиптешибиздин мындан аркы ишине чоң ийгиликтерди каалайбыз. Кесиби юрист, бирок видеокамера тартууну, монтаждаганды жана режиссердукту таамай үйрөнгөн Кылычбек Кочкоров адилетте 7 жыл иштеди. Программанын бир далай ийгиликтери кылыштын аракетинен жаралган деп сыймык менен айта алабыз. Бүгүн ал дагы өз алдынча ишкердик кесипти аркалап жүрөт. Жоодат Батыровду көпчүлүк көрүүчүлөр Шокфакт аркылуу билишет. Кесиби юрист, бирок тележурналистиканы аркалаган Жоодаттын көп кырдуу жөндөмдүүлүгүн айта кетүүнүн жөнү бар. Ал оператор, режиссер, алып баруучу, ал эми журналистикада юрист катары ой жүгүртүп иштейт эле. Бүгүн Жоодат Батыров чет өлкөдө кесибин өркүндөтүүнүн жолунда. Ал эми Шокфакта бир топ жыл режиссер болгон кесиптешибиз журналист Айнур Камчыбекова өзүнүн адамгерчилиги жана иш билгилиги менен биздин эсибизде калды. Бүгүнкү кезде ал Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын иш башкаруу бөлүмүндө эмгектенип жатат. Адилеттүүлүк бул эки тараптын карама каршылыгын түшүндүрөт, талаш маселени түшүндүрөт. Ошонун чечими адилеттүү болсун үчүн ошол эки тарап ынаныш керек ошол чечимге. Эгер эки тарап ынанбаса дагы коомчулук ынангандай болуш керек. Мына ошол чечимдин адилеттүүлүгү же адилет эместигин билдирет.
Ал эми бүгүнкү биздин шарт адилеттүүлүктүн камсыз болушу биринчи кезекте чындык жана закондуулук менен байланышкан. Адилеттүүлүк бийлик менен байлык таасир эткен жерде бузулат. Ага чейин коомдун өкүлдөрү, мамлекеттик сот органдары жана башка дээрлик адилеттүү болот. Качан гана күч бул бийлик түрүндө же болбосо байлык түрүндө ошол талашка аралашкан кезде адилеттүүлүктүн таразасы туура эмес көрсөткүчтөрдү көргөзөт. Мына ушул жерде мен ойлойм коомдук пикир өзгөчө массалык маалымат каражаттарынын ролу абдан чоң. Мына бул программада 5 ушул адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн адамдардын 5-өсү тандалып алып турат. Мен ойлойм 6-чысы айтылган эмес. Ал мына ушул адилет программасынын алып баруучусу, автору Нышанбек Кочкоров. Ал эми мен эл арасында көп жүрөм. Ушул кыргыз телевидениясындагы эң популярдуу, эң таасирдүү 3 программасынын бирине ар дайым адилет программасы кирип олтурат. Бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан адилеттүүлүк деген бул сөзсүз күрөштү эске алган процесс болуп эсептейт. Өзүнүн өзү эч убакта адилеттүүлүк камсыз болбойт деп ойлойм. Укук демекчи, урматтуу көрөрмандар, адилет программасы мына ушул көп адамдардын укугуна корголушуна көңүл бурду десек болот да. Ошолордун бири 2006 жылда өзгөчө биз бир темага кайрылдык. Жаза жана аял деген атайын теледолбоорду өзүбүз адилет программасынан алып чыктык. Жаза жана аял деген теледолбоор адилет программасында камактагы аялдардын тагдырын иликтөөгө алды. Эмне үчүн аялдар көп камалат деген суроого. Мына ушунун 9 көрсөтүүсү эфирге чыкты. Ушу жаза жана аялдын өзүнүн эле башкы темасы бул ушу абакта жаткан аялдардын социалдык абалын, алардын ал акыбалы ушу жашоодогу татаал турмушу жөнүндө көрсөтөлү дегенбизде, изилдеп көрөлү деп. Эмне себептен аялдар кылмыштуулукка барат? Аялдардын орду деген бул үйдө, бала бакырасынын арасында да эмне себептен ошо келет деген изилдегенибизде биз өлкөбүздүн жакырчылыгынан, ошо иштин жоктугунан, ошо жашоодо ушу бала бакырасын багалы деп көбү кылмыштуулукка барат экен. Же болбосо ошо жашоосундагы жеке бир себептер менен да барган учурлар болот экен да. Бул актуалдуулугу, бул эми коомдогу ушу актуалдуулугу ушу кичинекей өлкөбүздө азыр абакта 500дөн ашык аялдар жатат. Эми аял дейин десек, аякта 15 жаштагы кыздар да жатат экен. Адилет укук каналында иштеген келечектүү жаштардын ысымдарында сыймык менен айта кетебиз. Оператордук жана режиссерлук иштерди аткарган Санжар Андагуловго 2 жыл болсо келечегинен көптү үмүттөндүргөн Ильяс Балташев жаңы гана ишин баштап отурат. Ал келечекте укукчу журналист болуусу келет. Ал эми Элина Акматова да шок-факка режиссер болуп келди. Адилетте иштеген ар бир экинчи адам юридикалык кесипти аркалаганы бизди дайыма сыймыктандырат. Күмүшбек Шабданов программаны монтаждаган компьютершип болгону менен эртең юридикалык академиянын бүтүрүүчүсү, жашоодо юрист болгону турат. Дал ушул жаштар адилеттин эртеңки келечеги экенин эч ким тана албайт. Адилет программасына 10 жылда 13.754 кат келди. 3.940 адам официалдуу кайрылуу жасады. Программанын мүмкүнчүлүгү жетпей калган кат, арыз ээлеринен кечирим сурайбыз. Биз Кудай буюрса 2007 жылы белди бекен бууп, дагы мындан дагы катуураак темп менен иштеп, ошол капа болгондордун капачылыгын жазып, өзүнүн жүрөгүндө адилеттикке жетпей жаткан адамдарга бир салым кошолу деген ниетибиз бар. Ал эми, урматтуу кесиптештер, сиздердин бүгүнкү адилеттин 10 жылдык мааракеси менен мен дагы бир ирет баарыңарды кызуу куттуктайм. Биз өзүбүз адилет бололу. Биз өзүбүз адилет сөз сүйлөйлү. Биз адилеттүү кадам таштайлы. Мына сиздерге мен биздин көрөрмандардын атынан рахмат айтсам, сиздердин атыңыздардан мына ушул жалпы адилет программасынын көрөрмандарына келе жаткан 2007 жаңы жылы менен куттуктайм. Келе жаткан жаңы жыл сиздерге бакыттын, тынчтыктын, адилеттиктин жылы болсун. Баарыбыз ушу келип жаткан жылда бактылуу жашайлы.